Dostlar, 26 gektar жерди 2 күндө сугарган система, валли система тууралуу бүгүн сиздерге айтып беребиз. Туңуз байке, азыркы дыйкандарга эмне үчүн ушундай жамгырлатуу сугарууга өтүш керек? Анткени бул өтө эффективдүү. Аз сууну талап кылат. Анан кийин жана айтып кеткендей, күнүгө мисалы сугаттын эң мааниси бир күндө 10 мм асат кетип коет. 1 см суу мисалы жок болот да, испарение болот мындай айтканда. Силер кайра ошо 10 мм асатты бергенде силердин түшүмүңөр мыкты болот. Булар мисалы 8 тоннага чейин алат. Будай арпаны 8 тоннага чейин. Ушундай системаны колдонгон үчүн. Достор, акыркы жылдары уже аба ырайы өзгөрүп жатат, муздар эрип жатат. Ошон үчүн келечекте ушундай сугарууга өтүшүбүз керек болот. Анткени мына сууну биринчиден үнөмдөйт, экинчиден мына 26 гектар жерди 2 күндө эле ушундай жамгырлатуу система менен сугарып койсо болот. Негизи сөзсүз чоң аянтча болуш керекпи же кичинекей аянтчаларга да кылып бере бересиздерби? Кичинекей аянтча деле кылып беребиз. Эң негизгиси бул 4 бурчтук болуш керек поле. Таба. Ошондо койсо болот да. Мисалы узунан ичке болбой калат да. Көрсөңүздөр болот. Ушул акырынан көрүңөр жылып атат. Жылып. Анан сиздин талаңыңыздарды тегерете сугарып салат да. Мына өтө сонун дыйкандар ушуга өтүш керек. Түшүмдү көп алабыз дегендер сөзсүз өтөт бул нерсеге.